Саламатсыздар, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде Дори шоу программасы. Бүгүн бизде конокто Кыргыздын мыкты ырчы мырзаларынан куралган асаба тобу. Саламатсыздарбы? Бул асаба тобу кантип куралып калды эле жана бул кимдин идеясы? Айтайсың. Бул өзүбүздүн идеябыз. Ошол 3 университеттен таанышканбыз. Университетте чогуу окуп, анан жылдызыбыз келишип калып, баягы анан жүргүлө эми чогурда эле деп. Эң башында асаба эмес болчу, АБМ болчу. Биздин баш тамгалардын атынан Арсланбек Турсунмурат деп. Анан баягы чоң аренага чыккандан кийин, чоң сахнага чыккандан кийин кичине баягы олуттуу карап, анан ошо асаба деп койгонбуз. Ошол. Айтсаңыздар, бул үчөөңүздөрдүн оюңуздар ар убакта эле мындай бири-бирине дал келбесе керек. Үчөөңүздөрдүн ортоңуздарда конфликт болобу? Ар кандай, эми ар кайсы учурда ар кандай болуп калат, эми баягы кээде болбойт деп да айтпайсың, болот ар кандай учурда жашоодо. Бирок ошону баягы биз азыр ошо тапта Бүйбүсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият искусство университетин аяктадык. Анан кийин ал жакта 1-чи курстан бери бир класста окугандыгыбыздан бири-бирибизди ушунчалык баягы кенен түшүнгөнбүз да, баягы бир туугандай өстүк 5 жылдан бери. Анан кийин конфликт болсо да кандай учур болбосун бири-бирибизди колдоп, түшүнүп, биздин группабызда достугубуз сактап келатат. Мурдакы асаба тобу менен азыркы учурдагы асаба тобунун экөөсүнүн ортосунда айырма барбы? Өзгөрүүлөр дегендей. Айырманы айтып берчи. Билбейм, мен айырмасын деле билбейт экенбиз, эми бизге өзүбүзгө билинбейт. 6 жылга картайдык деп койсуң. Айырма бар, чындап айтканда эми баягы ал кезде бизде клиптер жок болчу, эл вообще тааныбачы, ырларыбыз жок болчу. Азыркы учурда баягы ушул жагынан айырма бар десек болот да. Өзүбүздө баягы музыкалык билим жок болчу, жаңы бири-бирибизди таанышып, музыкага баягы берилип иштеп жаткан учурубуз болчу. Азыр профессионалдуу түрдө болсо дагы бир 5 жыл билим алдык десек болот да. Ал эми продюсер менен иштешесиңерби? Жок, тилекке каршы. Менеджер менен да, продюсер менен да иштешпей эле өзүбүздүн аракетибиз менен келатабыз буюрса. Ал эми клиптердин каражаттарын ким каржылайт? Өзүбүз, албетте. Ошондой эле өзүңүздөрдүн кубулуңузга толгон кайсыл чыгарма? Бизде эми ар кандай жанрлардайбыз. Өзүбүздүн репертуарда дагы 4 2 клипибиз бар. Кудайга шүгүр буюрса. Анан эми элдик ырларда да жүрөбүз, көбүнчө элдик ырларда да жагат. Ал эми ошол чыгарманы азыр аткарып бере аласызбы акапелла түрүндө? Анда Жумабеден Шералиев атабыздын сөзүнө таандык буга качышын деген эле. Давай. Септи көзүң түшүрдүң, себебине өзүң түшүнгүн. Серкидим арал улаган, сен болдуң өзүң түшүндүң. Sen buldun özüm, sen buldun özüm, sen buldun özüm düşündün. Yaptırıp kaldın ne deyim, cabıksız acaba cebeyim. Buyurup koysa arga çok, sen üçün azap cebeyim. Sen üçün azap, sen üçün azap, sen üçün azap cebeyim. Sen üçün azap, sen üçün azap, sen üçün azap cebeyim. Чоң рахмат. Эңиздер көрүнүп экен. Айтсаңыздар,
Эмне бар го? Ырчылыктан тышкары дагы кандай өнөрлөрүңүз бар? Ырчылыктан тышкары биз өзүбүздүн тармагыбызда ошол мугалимдик жагынан мектепте, университеттерде сабак беребиз. Ырчылыктан тышкары Бектурсун таеквондо менен даярданат. Машыгат да болбу? Мурат бокс менен ошол. Мен сиз го сиз. Албет тамаша. Андан сырткары чын айтып өткөндөй биз сабак алганыбыздан сырткары өзүбүз кайра сабак берип иштейбиз. Ошол анан учурда дандуу эме чыгармачылык менен ортодо кичине пауза болуп атыштı. Кайра киришип баштайлы деп ошо менен алек болуп аткан кезибиз. Ошол. Профессионалдуу музыкант болуш үчүн сөзсүз түрдө билим алыш керекпи же болбосо таланты бар, 100% таланты бар адам ушул чыгармачылык коомго аралашып кете алабы? Чыгармачылыкка Дайда. алмашып кетет го. Мен айтып Профессионал депчи. Билими бар адамды профессионал деп Ооба. айтат да. Билими жок адам профессионал деп айтылбайт да. Анан мисалы самародок деп коет, мисалы таланты Кудайдан берилген, өзүндө болот да талант. Ал талант менен сен көккө бара бересиң, кыла бересиң, бирок профессионал деп аталбайсың да. Например, жана обончу менен композитордун айырмасы деген сыяктуу эле тема болот да бул жердечи. Обончуден кийин обон чыгарат, жөн эле кыңгылдап обон чыгарып анан записке жаздырып уже ыр кылып кете берет да. Композитор деген ошону нотага түшүрө билген адамды айтат да. Значит, профессионал деп биз билими бар адамды, таланты бар адамды айтат экенбиз. Ар бир иштин историясын, теориясын билген адамды бул профессионал деп айтат го дейм. Менин билишимче. Ошондой эле бирок азыркы учурда профессионалдуу ырчыларга салыштырмалуу таланты бар ырчылар эмнегедир мындай көптөгөн ийгиликтерди жаратат. Ошол суроону бергим Мындай келет. да. Буйруктан да. Мисалы бир спортчу деле ага Кудайдан берилген талант боло турган болсо, мисалы кээ бир Ташжанар байкебиз да, мисалы балыска кетпейли. Ал машыгып деле аябай эметилген жок да, мисалы Кудайдан берилген буйрукту ал, значит сен башыңа бак конот деп коет го ошо сыяктуу. Анан ошо менен ал күчтүү болуп, баягы элди даже дүйнө жүзүнө чейин чыгып келди го. Ошо сыяктуу эле нерсе да, азыр деле канча ыр жастыр, канча профессионалдуу кылып жастырсаң деле, мисалы буйругу болбосо, ал элге өтпөйт да. Ошо сыяктуу нерсе. Талант 1%, 99% аракет деп коет го. Ошо аракеттен баардык көп нерсе зависит этет. Чоң сахнага чыкканда дайыма эле бул өзүңүздөрдүн оюңуздай болгондой эле ырдап кете албайсыздар. Ар кандай техникалык каталар да кетет. Ошондой убакта мындай кызыктуу импровизация жасап кеткен учурлар болду беле? Ооба. Бизде көп эле кездешет. Көп болот. Көп эле кездешет. Себеп дегенде биз үчөө болгондуктан көп жерге барсаң микрофон жетишсиз, аппаратурасыз начар болот. Андыктан кээде эки микрофон менен, даже үчөөбүз биригип бир эле микрофон менен күндөр болгон, бирок бир микрофон болсо чындап отказ кылабыз. Эки микрофон болсо айла жок кээде ырдашка туура келет. Кээде мындеп жулунуп алып, эки башты бириктирип алып, бир микрофонго такап ырдаган күндөрүбүз далай болгон. Эми кызыктуу окуялар көп эле, бирок азыр көп. Ошол моментте мисалы музыкасы өчүп калса, же болбосо колонкабыз өчүп же свет өчүп калган моменттер болгон. Үчөөбүз эчтеке микрофонсуз эле ошол жерде залга 3 колоско бөлүп ырдап ситуациядан чыгып кетебиз да. Рахмат, атайын сиздерге арнап 10 суроо түзүп койгом. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, сиздерге окуп берейин. Үчөөңүздөрдүн кимиси жалкоорок? Азыркы учурда үчөөбүздөн жалкоолук кылып атабыз, чындап айтканда. Карантинге чейинки убактачы? Карантинге чейин билбейм айта. Мойнуң ара калбай. Эч кандай тартыныч болбойт. Кимибиз жалкоорок болчубуз? Башында Мурат жалкоо болду. Андан кийин ортосунда мен жалкоо болдум. Андан кийин Арслан жалкоо болду. Ошондой кыскасы алмашып турабыз кээде. Погодага жараша деп коебуз. Барыбыз жалкообуз да. Үчөөңүздөрдүн кимиси тарынчак? Тарынчак. Бектурсун тарынчак. Мен тарынчакмынбы? Ооба, тарынат. Талаштанмын деди болсоң. Ал эми ким көбүрөөк акча табат эгерде сыр болбосо? Акча жөнүндө. Башкардын айырма. Канча табасың сен? Анысын деле билбейт экенбиз. Тең эле, бирдей эле го дейм. Үчөөңөр тең бирдей. Бирдей эле. Ар кандай болуп калат. Анткени биз чыгармачылык болгондуктан бирде жакшы, бирде жаман болуп калат эми баягы. Ал эми ар кандай жолугушууга же болбосо концерттерге ким кечигип келет?
Арслан, анан мен бүгүнкү күндү да кечигип келдим. Анын мойнума алам. Ал эми кимиңиздер көбүрөөк урушчаагыраксыздар? Айта албайм аны. Сиз окшойт, э? Жок, мен эмес. Мен урушчак эмесмин. Характериси окшош эле негизи. Бирок окшош. Адамдар менен мындай жүрө берсең мындай бири-бириңдин характериңде окшош болуп, бири-бириңе сиңишип калат экенсиң да. Ошондой эле. Ал эми ким көбүрөөк уктайт? Мен оюмча үчөөңүздөр тең бирдей эле уктайсыңар. Жок, бизден эң көп уктаган Арслан экөөбүз чындап моюнубуз калалы. Мурат бизден чындап айтканда кээде тамашалап айтып калабыз, сен чалсың депчи. Эртең менен эрте турат постоянно. Эртең менен эфирге дагы кайсы жак болбосун, эрте биринчи болуп бизди шаштырат да. Ошол жагы жакшы Мурат. Мына биз Арслан экөөбүз кичине уйку жагынан Бирок бүгүн мен эрте келдим го. Бүгүн эртерээк келди кичине. Ошо да. Ар кандай болот экен балким, э? Үчөөңүздөрдүн кимиси кыз жандуу? Ошол суроого жооп бербей эле койбойлу. Жооп берсеңиздер жакшы болмок. Кыз жандуу. Үчөөбүз тең жоошпуз дебейсиң, э? Шым кийип жүргөндөн эркек болгондон үчөөбүз тең эле кыз жандуубуз. Айва, ситуацияны түшүп кеттим да. Ал эми үчөөңүздөрдүн кимиси оор басырыктуу? Оор басырыктуу дейм. Аны деле ошондой жооп берет окшойбуз. Себеп дегенде оор басырыктуу болгон жерден үчөөбүздөн оор басырыктуу болобуз. Ачылган жерден ачылып дегендечи баягы адамдын эмесине жаша. Ал эми үчөөңүздөрдүн кимиси жылдыз оорусу менен ооруган көбүнчө? Аны айтыш. Жылдыз оорусу менен ооругудай эмеге жете элекпиз. Деңгээлге жете элекпиз. Өзүбүздүн эмебиздечи. Анан жылдыз оорусу менен ооруйларын айтабыз, э. Бирок толук мүмкүн, э, ооруганга? Эми Даярсыздарбы? Жок. Эми баягы эме дейт го, адамбыз да барбыз, инсанбыз. Баягы кичине ар бир инсанда, ар бир адамда текеберлик бар да жүрөгүндө. Андыктан эми азыр алдын ала айтыш кыйын. Эми ошо убагы келгенде бирок ошолунун корком мен. Жок, балким мындай да. Негизи жылдыз оорусу менен көп ооругандардын көбү эселешсе эле мындай бир момент туруп эле даң жарылып кетет го баягы. Ошолор болуп кетет да. Ошолор көп кармайт да. Биз баягы сахнанын аркасында өзүбүз аракет кылып жүрүп, бизге бир продюсер жардам бербесе, же менеджер жок болсо, биз ошонун баарын өзүбүз акырындап көтөрүлүп. Акырындан көтөрүлгөндөн кийин баягы ал мисалы хит болгон учурда деле анчалык деле өзүңдү вау деп сезе албайсың да, анткени өзүңдүн баягы эмгегиң деп билесиң да. Ал эми ким акылдуураак? Эми аны Жалаң мындай эмеге кадаган Мен деп айта албасаң керек. мен акылдуумун деппи? Точно билбейсиң. Морда унчукпай эле койсоң болобу? Баарыбыз эле тупой болсок. Мында суроолорго өтөрөлү. Кандай ойлойсуздар? Бул азыркы учурда көбүнчө заманбап ырлар хит болуп убактылуу эле кайра токтоп калат. Көбүнчө угармандарын жогото алышат. Ушул бир хит болуш үчүн, ушул өзүңүздөрдүн ырларыңыздарды сактап калыш үчүн кандай аракет жасайсыздар? Болушунча жаш карыны бирге камтый турган ырлардан алып, анан ошого жараша иштейбиз, өзүбүз да оон жазабыз, текст жазабыз, андан тышкарыда ошол жеңил болуп калабы деп анан улуу муундагы адамдарга, профессионал өзүнүн ишин кылган адамдарга да көргөзүп, совет алып, анан ошондон тышкары чыгармачылыкта негизи мен ушул нерсени байкадым. Чыгармачылыкта чыгыш оңой экен, элдин алдына чыгыш оңоюраак. Бирок ошол нерсени, ошол баягы мындай айтканда, орусча айтканда авторитет деп коет го. Бир авторитет ошол нерсени сактап туруш бул кыйын экен. Ошол деңгээлде тем более топ менен иштөө көп эле берсе керек, аябай кыйын. Себеп дегенде продюсериң жок, же менеджериң жок болгондон кийин дагы 3 баштын биригиши бул өтө оор. Мурун баягы бизде окуу бириктирип турса, азыр окууну бүткөндүктөн ар кимибиз өзүбүздүн шартыбызга байланыштуу ар кимибиз ар кайсы жакка кеткендиктен башыбызды бириктире албай дагы көп кыйынчылыктар болуп атат да. Так, жакшы. Ал эми чет өлкөгө барып көптөгөн белгилүү фестивалдарга барып катышып өзүңүздөрдүн талантыңыздарды сынап келүүгө даярсыздарбы? Даярбыз. Албетте. Хоть эртең. Планыңыздарда барбы? Пландап жүрөбүз эми ошол баягы. Канчадан бери эле? Конкурс чыкпай атат ошондой. Конкурс чыкпай атат да. Жок, азыркы учурда дагы даярданып атабыз. Эми репертуарларды даярдап атабыз. Балким ушул
кеч күз мезгилдеринде барып калышы мүмкүн. Азыр анткени баягы карантинда болуп калды. Негизи жазында конкурс бар болчу. Бармакпыз. Тилекке каршы ошондой болуп калды да. Кайсыл конкурс эгерде сур болсо? Эмеде болчу. Стамбулда болчу. Жалаң ошол 7 мамлекет келип катышмакта. Анан биз Кыргызстандын атынан бармакпыз. Ошол. Ал эми үчөөңүздөрдүн тең өзүңүздөргө тиешелүү көрөрмандарыңыздар бар болуш керек. Айтсаңыздар, жүрөгүңүздөрдүн ээси бошпу? Бош. Үчөөбүздүкүдөн абсолютно бош. Үчөөбүздүкү. Кандай кыздар жагат көбүнчө? Негизи кыз азыр эми бул суроо жооп бериш кыйын да негизи. Менин оюм силерден айтып бергилечи. Менин оюм боюнча мындай да. Ар бир адам өзүнүн баягы койгон айтып беребиз, баягы мээримдүү болсун, мындай болсун, боорукер болсун, сулуу болсун деп элечи. Бирок ар бир адамдын башына ким кандай буйруп турганын биз билбейбиз да. Кимге кандай буйрса ошону кабыл алат. Если баягы мындай айткан орусча айтканда характери дагы чорт болсо дагы ошону кабыл аласың, сүйө билсең эгерде. Мен ошондой ишин. Эркектердин баары эле эме дейт го, ыймандуу болсо, анан мындай болсо деп. На самом деле мындай сулуу кыздарды карагандан кийин ыйманды деле көп нерсесин унутуп коюшат эмеспи эркектер. Анан көзү менен сүйөт го эркектерчи. Сулууна, ыйманына эми баягы адам өзүнүкүн жүрөктү тандайт экен да. Анан чын Бектурсун айткандай, кандай характер болот, кандай болот, баары бир сүйөт экен. Ошол. Ал эми Асаба тобу башка топтогу мырзалар менен болгон айырмасы кандай? Ушул суроо бизге көп берилет. Кандай деп жооп берсек болот? Айырмасы Башка топтор менен болгон айырмасы. Биздики эң биринчиден достук кармайт. Биринчи айырмасы ошол. Себеби башка топтор мисалы контракт менен анан продюсер чогултуп биздики ошонусу менен айырма. Анан ырлары в основном ырларды биз өзүбүз жазабыз. Өзүбүзгө тандыктуу ырлар. Анан кийинки айырмабыз эми ушул жаатын деле ала турган болсо, мисалы спонсор боло турган, эме боло турган биздики баягы атайын жардам берип силер чыккыла деген адам жок да, биз өзүбүз аракет кылабыз. Эң башка айырмаларыбыз ушул. Стиль жагынан биз аткаруу чеберчилиги жагынан ала турган болсок, биздики деген абсолютно үчөөбүздүн тең билимибиз бар, бир жерден окуганбыз, жашыбыз да тең дегендей достукка кирип калабы ошол. Анан жанр жакта ала турган болсок, биз бир жанрды тандабайбыз да. Биз элдин баягы жаштардын, ошол эле улуунун, орто муңдардын баардыгынын эмесин бир бириктиргенге аракет кылабыз да. Биздин айырмабыз ошол болсо керек, бир направленияда кетпейбиз, биз изденебиз да ар кайсы тарапта. Жакшы, жанр деп калдыңыздар, ошондой эле кайсыл жанрда ырдаш сиздерге кыйынчылыкты тартуулайт? Бул в основном это баягы кыргыздын натуралдык чыгармалары менен блюзовый, мисалы эстрадный жанрда бар го, например, ошол жанрларда экөөнү айкалыштырып чыгарыш ушул кичине оорчулукту талап кылат. Себеби дегенде ар бир нерсенин өзүнүн характери бар, анан ошону бир нерсеге бириктирип ырдаш ошол кыйыныраак болот да. Ал эми көптөгөн чет тилдерде кавер ырдайсыздар. Эгерде азыр сурансак, ырдап бере аласыздарбы? Өзүңүздөрдүн чыгарма эмес, башка бирөөлөр чыгармасын кимдир? В принципе, ырдасак деле болот. Себеби баягы конкурс деп калып атык, конкурска ар кандай нерсеге даяр болуш керек экен да. Бирок англис тилинде биз азырынча даярдап атабыз, бирок баягы бышмайынча ырдабай эле койгонубуз туура деп ойлойбуз. Анан уруксат болсо эми чет тилде болбосо, бул өз үстүнө тил болуп калды, орус тилинде деле ырдап берели. Туура көрсөңүздөр. Ошол. Кайсына ырдайбыз? Баштай берели. Конь чыгармасы жазуу эмесе сөз обону кимге таанык экенин так эсибизде жок, бирок Любе. Аткарып чете. Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем.
Ночи в поле звезд благодать, в поле никого не видать, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Чоң рахмат. Айтсаңыздар, бул асаба тоонун келечеги кантип элестетесиздер? Мен ошол боюнча айтсам, буга чейин биз негизи өзүбүздүн баягы тилеген эмебиз бар, мечтабыз да, мындай айтканда. Асаба тоон өзүбүз иштеп, анан Кудай буйруса өз тарапта да өзүчө бөлүнүп кете турган болсок дагы биз асабаны сактап калып, асабаны азыр мындай айтканда азыр кыз бурак деген баягы уланып келатат го канча жылдан беричи, ошол сыяктуу биз дагы эркектердин бурагын мындай айтканда, эркектердин балдардын тобун, ошо асаба деген топту сактап калсак деген жакшы ниеттерибиз бар. Буюрса асабанын келечегин дагы 3 эле бала составында, бирок башка балдарды иштетип, ошолорго продюсерлик, бир жагынан музыка, бир жагынан биз сөзүн обон жазып берип, ошолорго продюсерлик же менеджерлик кылып балдарды көтөрүп чыксак деген оюбуз, ниетибиз бар. Кудай буйруса. Эми азыр биринчи элге биз өзүбүз биринчи жакшылап аттын кашкасындай болуп таанылып алалы, анан кийин буйруса ал нерсени чекесинен аткара беребиз. Буйруса. Кудай буйруса. Тилегиңиздерге жетиңиздер. Ушуну менен Дори шоу программасына бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Сиздердин алтындай болгон убактыңыздарды келип бизге бөлүп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анда эмесе сиздерге эркин микрофон. Рахмат, сиздерди ушинтип куттуу студияңыздарга чакырып, бизди эл менен дагы да болсо, кичине да болсо жакындатканыңыздарга, кыргыз элибизге тынччылык, бакубатчылык ушул карантинден аман эсен чыгып кете элемекчибиз. Жалпы эл журтка тынччылык каалайбыз. Азыркы болуп аткан нерселерди ошол ызычуулар токтоп, буйруса баарыбыз бир жакшы бир жыйынтыкка келип, Кыргызстаныбыз бир тынчтыктуу, бир жакшы бир мамлекеттерден болсун. Анан кийин жалпы ушул Кыргызстан телеканалынын жалпы жааматына жана сизге, Альбина, чоң рахмат, ыраазыбыз. Ушинтип бизди унутпай эфирге чакырып, асабаны да кичине болсо, Мурат айткандай, элге кичине болсо да бизди жакындаштырып койгонуңуздар үчүн ыраазыбыз. Көп-көп чакырып туруңуздар, буйруса. Рахмат. Чоң рахмат. Бардык каалоо тилектерге, бардык сөздөргө мен да кошулам. Сиздерге да рахмат. Тунук эфир каалайбыз. Кыргызстанда токчулук, молчулук болсун. Рахмат. Сиздерге да чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жалпы Кыргызстан телеканалынын жалпы жамаатынан. Ушуну менен Кыргызстан телеканалында Дори шоу программасы болуп өттү. Бүгүн бизде конокто эстрада ырчы мырзалары Арслан, Бектурсун, Мурат Асаба тобу болду. Эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.